Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, достор. Биз азыр Бишкек шаарынын 1-май районундук Балбан Таймаш конушунун жашоочулары менен кубанычтарын тең бөлүшүп отурабыз. Себеби дегенде бул жашоочулар бүгүн мындай техпаспорт деген документти колуна алышты. Мындай кубанычты булар эле эмес, мен дагы өзүнчө эле бир кубанып, ушулар менен кубанычты тең бөлүшүп отурам да. Мына жерде биздин өкмөттөн да атайын адамдар келген. Бул Акылбек Үсөнбековичтин жардамчысы, ошондой эле кеңешчиси Урмат Ахматбекович дагы ушул жерде кубанычтарын тең бөлүшүп отурат. Биздин мындан 1,5 жыл мурун Садыр Нуркожоевичтен жер амнистиясы боюнча жаргы чыккандан кийин мына 15-16 жылдан бери чечилип аткан элдин көйгөйү кичине болсун да баягында чечилип, бир канча топтору, мисалы 1000ге жакын жарандар бүгүнкү күндө уже кызыл китепке ээ болушту. Ал эми бүгүнкү Балбан Таймаш аймагындагы жашоочулар болсо, мындай технический паспортко ээ болушту. Булар дагы кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин, булар дагы баягында өзүнүн процедурасы бар да, ошол убакыт өткөндөн кийин кызыл китепке ээ болушат. Анда эмесе сөздүн кезегин өкмөттөн келген өзүбүздүн Урмат Ахматбековичке берсек. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, кыргыз журтум. Мына бүгүн биз ушу Балбан Таймаш конушунда, жан конушунда турабыз. Бул жерде карапайым элдин жүзүндө нур тамып, тех паспорттон арып сүйүнүшүндө чек жок дейм. Мына мындан бир канча ай мурун ушулар Балбан Таймаштын тургундары атайын өздөрүнүн үнүн жеткизебиз деп өкмөт үйүнө барганда, ошол жерден чыгып ушул адамдардын үнүн угуп, анан ошого жараша мен дагы Акылбек Үсөнбековичке туура жана так маалыматты жеткизгендиктен ушул биздин ажообуз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен Кудай буйруса Айбек Жанышбекович башында турган комиссиялар менен келип, жеринен көрүп, эл менен таанышып, ушул жерде көрүп кеттик эле. Анан Кудай буйруса баягы ийгиликтин жакшы жагы бар дегендей, ушул тех паспорт алган күндөр мына бүгүнкү күндөргө туш келиптир. Анан атайын мына Урмат мырза дагы, Урмат байке биздин жакшы эме оюбузду, жакшы кубанычыбызды бир келип көрүп кетиңиз дегендиктен атайын ушул жерге келип, ушулар бир туугандай болуп калган ушу тургундар менен келип, ушу азыр баарлашайын деп келгенбиз. Анан ушул тургундардын дагы бир жолу сүйүнүшүндө чек жок, жүздөрүндө күлкү тамып турат. Анан не дейбиз, ушул Кыргызстанда Кудай буйруса кетип албай аткан ушу шаардын айланасындагы Ак Ордодо, Баян Антоновкада, Үмүттө, Аламидиндеги Көкжардагылар ушул өскөн ордодогунун баарына каалайт элем ушундай тех паспорт, кызыл китеп алышсын. Кудай буйруса алардын дагы ушундай кызыл китеп алып, күлкүлөрүнө нур тамгыдай убакыт аз калды. Кудай буйруса баарыңыздарды ушул тех паспорт алышыңыздар менен куттуктайм. Ден соолугуңуздар чың болуп, ар дайым аман болуңуздар демекчимин. Рахмат. Ал жерде да биздин өзүбүздүн ошол Балбан Таймаш конушунун жашоочулардын көчө башчысы Урмат Курсандов мырза дагы өзүнүн 1-2 ооз сөзүн айтып койсо. Assalomu alaykum, жалпы кыргыз элим. Ушу биринчи айтарыбыз сиздерге эң биринчи Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич, сизге чоң рахмат. Ушу сиздин демилгениңиз менен, сиздин бийликке келишиңиз менен ушу карапайым эл ушу Кудай кааласа монтип ала албай жаткан ушу тех паспорт, кызыл китептерибизди ала баштадык. Анан ошондой эле өкмөттү башкарып аткан Акылбек Жапаров, сизге дагы, сиздин командаңызга да рахмат. Ошондой эле ошо сиздин командаңыздар, ушу Урмат байке кеңешчиңиз, бул Калыбек байке дагы мынагы элдин үнүн чагылдырып келип атат. Жалпы мына Facebook тармагында, YouTube тармагында карапайым эл менен бирге, сизге TikTokко сизге да чоң рахмат. Эми биздин Кудай кааласа кубанычыбыз чек жок, себептен да бизге баягы тагдырдын өгөй балдары кылып туруп бизге ушу тех паспортты ыраа көргөн эмес, бирок ушу Садыр Нуркожоевичтин комиссиянын жанагы төрагасы Айбек Жанышбековичтин
ошондор Акылбек Жапаровдун ушу кеңешчилеринин, ушу байкелеринин арты менен мына биз бүгүн Кудай кааласа мынтип тек паспортту алып отурабыз. Канча киши тек паспорт алдыңыздар? Бир 20дай киши калып калганбыз. Ошо 20дай кишибиз Кудай кааласа бүгүн 2-3 эле калды, калганы бүттү, алып бүттү. Сиздерге рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге дагы бир жолу чоң рахмат айткыбыз келет. Биздин ушул карапайым элдердин көйгөйүн чечкен, маселесин чечкен ар бир ушу кыргыз элинин жарандарына биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган кыргызымдын ошол адамдарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Дайым ушул карапайым кыргыз элин карап ушулардын ар бир маселесин чечкенге аракет кылып, ар бир кыргыз жаранынын укугун коргогонуңуздарга рахмат. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, ден соолук. Рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу достор, бизде ошол 15-16 жылдан бери баягы жер көйгөйү, үй маселеси деген маселе акырындап чечилип келе жатат Садыр Нуркожоевичтин бийликке келиши менен. Ар бир кыргыз жаранынын, ар бир кыргыз элинин башынан бир тал чач түшпөшү керек. Кудай буйрса, биздин бийликтегилер мына ошондой жолго баратат. Бар болуңуздар, урматтуу мекендештер, достор. Кийинки жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар.